секунда кагылышкан карегиң. Дал ушул кыргыз элинин жүрөгүнөн түнөк тапкан ырлардын сөзү бүгүнкү каарманыбыз көп кырдуу талант Таалайбек Төлөнбаевка таандык. Ал ишкерлик менен алектенгендиктен чыгармачылыкка кечирээк аралашкан. Мен өзү жаш кезимде ар кандай кыялданчумун да. Башында жана ветеринар болом деген кыялым бар эле, бирок өзүнчө бир жакшы көргөн бир кесипти тандайм деп көп жыл кичинекейимде аракет кылдым да, сүрөт тартчумун. Кийин ал унутулуп калып, анан бирок эч кандай бир өнөрдүн же болбосо бир таланттын байкалбады да. Акыркы жылдары 5-6 жыл болуп калды. Жанагы айтыштарды көп укчу болдум да. Бир күнү 3 күн тынбай баш оту менен кирип алып туруп, айтыштарды түнү менен угуп чыктым. Бир күнү таңамал досумдун келинчегинин туулган күнү болуп аттыр. Ошол элдин бардыгы, достордун бардыгы каалоо тилектерди жазып, анан бир ырларды, бирөөлөрдүн ырларын жөнөтүп атат да. Анан мен каалоо жазып атып эле бир сөздөрүм уйку алышып эле бир ырга окшоп баштады. Жөнөтүп койсом, өзүбүздүн бир жоробашчыбыз бар, Урмат аке деп сыйлайбыз. Ошол кимдин ыры деп калды. Анан жок, өзүм жаздым десем, жок, сен жаза албайсың дегенде ишенбестен кайра сурайт да, ачыгын айтсаң деп. Анан мен ар бир сөзүнө ошондо келип калдым, мен билбейм, ошо бир эргүү келип калды окшойт. Ыр түрүндө жооп бере баштадым да. Анан дагы эле ишенбейт, сен жаңында бир акынды отургузуп алган окшойсуң деп. Достордун туулган күндө ыр арнай баштадым. Ошентип анан кийин ыр жаза баштадым. Ошол туруп эле бир ойгонду болуш керек да, баягы 3 күн көргөн, айтышты көргөн, ошол себеп болду дейм да. Башка темада да жаза баштадым. Анан ата энеме көбүрөөк жаздым. Анан мекен тууралуу эле ошол ойдон аралашып, анан ыр дүйнөсүнө аралашып калдым да. Улуулугун жоготпой, бүркүт ойнойт, бийик учуп асманда, кийик кооздойт, тоо таштарың аскада, кыргыз болуп жүргөнүмө сүйүнөм, улак тартып, калкым күлүк чапканда. Арулугу калкып жылган булуттай, баатыр элбиз, жүргүн аны унутпай, жер карабай, бийик көтөр башыңды, улут жокко, кыргыз деген болоттай. Бир күнү апам жөнүндө бир 5-6 ыр жазып алып, окуп берсем, атам айтат, ушу энеңди биле жаза берсе, мен жөнүндө да бир ыр жазып бербейсиңби деп капа болгон да. Ана атама дагы 2-3 ыр жаздым. Анан ошентип сагынганда, куса болгондо мен ошол ырларды окуп алып туруп рахат алам да. Апакем, баркын билбей башымдагы багымдын, канча ирет турдум, күлдүм, жаңылдым, садагам деп күндө какшап зардаган, санаа тарткан апакем сагындым. Бир тууган жакындарым, бир келген бактым барың, ар бириң бул өмүрдө алмаш кыз асылдарым, алмаш кыз асылдарым. Оончулуктагы бир өзүнчө бир тарыхта эл артисти Расул Маматкуловду элдин бардыгы билет. Ал көп жылдан бери доспуз. Ошол экөөбүз чогуу жүрүп, ошондон жукса керек. Анан бир күнү машинада кетип атып, ырларымды дагы ошол бир 2-3 ыр жаздым эле досум, бир укпайсыңбы деп, анан угсам бир ырымы кайра окутту да. Анан ошол күнү ниеттесе анан бир жакшы бир чыгарма жазды, оон жазганда. Мен аралашып калдым да. Мен деле жазсам болот окшойт, анан бир ыр жаздым, оон жаздым. Өзүмдүн ырыма оон жазып, анан барып досум, "Муну угуп көрчү" десем,
угуп туруп күлгөн да. Сен өзүңдүн ишиңи эле кылчы, акындык ишиңи. Бир нота билбей ыр жазам дейсиң деп туруп айтканда мен ошого аябай ардангам да. Арданып алып келип 3 айлык курска барып нота үйрөнүп, анан келип нотаны кандай жазышын баарын айтып бергем да. Биринчи оңдоруму Намат Макешев деген жүрөктө жаз деген ырдын автору, таластык жигит, мектепте мугалим. Ал экөөбүз армияда чогулгонбуз. Ошол жигиттин дагы таасири бар. Эң негизгиси акыркы күндөрү жазып аткан оңдоруму ушул Майрамбек Осмонов деген менин ниним бар. Ал мен бир 5 ырма 5 оон жазган бир айдын ичинде. Күнү түнү мен оончулардын шунчалык мээнеткечтигин, ушул эмгекчил экендигин Майрамбек Осмоновдон көрдүм да. Кудайым берген таланты бар экен да. Ошого көбүрөөк баа бердим, анан ал мени үйрөттү. Sen белең сүйү жалган, сезимге бүлүк салган. Сен издеп таппай келем, санамда толуп арман. Негизи ыр жазгандан кийин ырды элдер уксун, оон жасаң оонду уксун, ушу жүрөгүнө түнөк тапсын деген бир кыялдар болот экен да. Жакшы бир атактуулар ырдасын деген оюм бар эле, максатым. Биринчи мен ырыма Расул Маматкулов «Келем сага» деген ырын жазган да. Аны Айгерим Расул кызы ырдап чыккан. Ошол мага чоң таасир берди. Келем, 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 жаз болуп келем, үшүсөң жаным, жаз алып келем. Азыр бир 15 чакты бир аттуу баштуу кыздар, балдар ырдап жүрөт. Тилек Найманбаев деген ним бар, ал ырдап жүрөт. Ошолорду угуп алып, мен алыс бир айылга кетип атканда ошол ырларды угуп кетем да. Кыргыз деген касиеттүү улуу эл, жүрөктөргө дөнүнө батпаган. Бир 300дөн ашып калды ырларым. Анан бир 40тан ашык оңдорум бар азыр. Ошол бир 150дөн 2-ге бөлүп 2 китеп чыгарсакпы деген оюбуз бар. Анан баягы нотага түшүрүп туруп, огондуу ырлардын дагы бир 20сын ушул биринчи китепке, 20сын кийинки китепке деп туруп бөлүп атабыз азыр. Ошол биринчи китебибиз жаңы жылга чейин чыгып калат буюрса. Өмүрдүн учагында, өкүнбөй учагында, армансыз чоңойдук биз апелин кучагында. Барады узак жылга, баскан жолу ламышта, бала чак сонун өткөн, байланып кубанычка. Кыргызстан эчен жолу эл ичинен суурулган, элим деген эр баатырлар суулган, кыйын күндө биригишип бир муштум, кыйла жерге кыргыз үнүн угузган. Чагылгандай чыга калып булуттан, чаң чыгарып душмандарын куруткан, ай жылдыздай айланага нур чачкан, айланамын кыргыз деген улуттан, кырлар ашып бийиктикке умтулган, кыргыз деген каганатты тургузган, кылымдарга жаша гүлдөсө бер, кагылайын ата журтум Кыргызстан. Элибиз айтат да, жигитке жетимишини ыраазы кылат деген ушу талайга таандыкпы деп ойлоп калам. Себеби кыргыз коомчулугу, кыргыз интеллигенциясы талайды мурда көрүнүктүү бизнес тармагынан билсе, курулуш тармагынан билип жүрсө, талайдын дагы бир жан дүйнөсү ушу ырларга, поэзияга жакын экени акыркы 10 жыл ичинде көрүнүп калды да. Талайдын биз билгенден эле ушундай Кудай берген жөн эле ырдаган бар ырчылы өрбөйт, сүйлөгөн бар чечен боло өрбөйт деген сөз бар го. Талайдын кайдан бир Алладан берген бир неримети бар да. Эң башкысы талайдын башка акындардан, башка эмелерден айырмасы бул жөнөкөйлүгү да. Ырды мен окуп көрөм,
жөнөкөйлүк анан кулакка угумдуулугу анан жугумдуулугу деп айтсам болот.